Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн экинчи дүйнөлүк согуш тууралуу болгон окуядан алынган Душман босогоду аттуу тасманы көрөбүз. Каармандарыбыз бир кезде мылтык атканды чогуу үйрөнүшүп, бирок согуш башталгандан кийин душманга айланышат. Анда эмесе көңүлдү коюп көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Достор, арабызда кереметтүү Кыргызстанды сагынып, буйруса барсам тоого чыгып, туулган жеримдин абасын тое жыттайм деп сагынып жүргөндөр аз эмес. Андайлардын көпчүлүгү Москва жергесинде иштеп жүргөн бир туугандарыбыз болсо керек. Эгер сиз дагы Санчо Бей каналын Москва шаарынан көрүп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жаза кетиңиз. Анткени документ жасатыш мөөнөтүңүз келип калган болсо, ошол байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз, алар дайым сиздин кызматыңызда болот. Андыктан жазууга камданып калсаңыз, +7 977 540 1042. Тасманын башында азыркы Урал аймагында жаш бала мылтыгын кармап алып каршкырда аңдып олтургандыгын көрөбүз. Бул баланын аты Василий Зайцев. Анын жанында чоң атасы олтуруп алып көзгө тарлыкты үйрөтүп жаткан. Бир кезде Василий каршкырда аткан кезде кадр алмашып биз 1942-жылды көрөбүз. Бул убакта Гитлер Европа өлкөлөрүн дээрлик толугу менен басып алып, СССР аймагына кол салып, Советтер Союзу деле жеңилүү коркунучуна батып калган. Анткени Гитлердин жоокерлери согушту аеосуз жүргүзүп, азыркы Волгоград ал мезгилдеги Сталинград шаарына жетип калган. Биз бул убакта Василий Зайцев чоң айланып согушка поезд менен бара жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде поезддин эшиги ачылып, алар Сталинград шаарына жетип, ал жерде согуш айбаттуу жүрүп жаткандыгын көрүшүп, Кызыл армиянын аскерлери душмандардын колуна өлүмгө бара жаткандай эле сезилет. Анткени душмандар учактар менен каалагандай аткылашып, аскерлер согуш талаасына жетикчең деле өлө башташып, качууга аракет кылгандарды аскер башчылар өздөрү өлтүрүп жатышты. Анан дагы Кызыл армияга курал жарактын жетишсиз экендигин түшүнөбүз. Анткени келген жоокерлердин бирине мылтык берсе, экинчисине ок гана берип, өлгөн жоокерлердин мылтыктарын аласыңар деп буйругун беришет. Немецтер болсо тескерисинче түрдүү куралдар менен Кызыл армиянын аскерлерин күтүп жатышкан. Бир кезде жоокерлер куралы бары дагы, куралы жогу дагы кыйкырып алдыга карап чуркашып, немецтер аларды патыратып аткылап, биринин артынан бири өлө башташат. Бул убакта каарманыбыз Василий Зайцевке дагы мылтык тийбей калган болчу. Ошондуктан ал өлгөн жоокерлердин мылтыгын алууга аракет кылып, бирок такыр жетишпей, акыр аягы аскерлер бир топ эле калгандыктан алар артка качып жөнөшсө, артта турган өздөрүнүн эле тарапташтары Сталиндин буйругу боюнча биздин жоокерлер артка качпаш керек, силер чыккынчысыңар деп эле өздөрүнүн жоокерлерин өздөрү аткылап салышат. Ошентип бир кезде согуш талаасы тынчып калып, ал жерде жалгыз унаанын танкалардан качып эле жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде ал аңтарылып кетип эле ичинен политрук Данилов чыгып Бекингенге жетишип, өлүк жоокерлердин арасында өзү дагы өлүмүш болуп жатып алат. Анда ал жерге келген немецтер өлүк жоокерлерди дагы бир сире текшерип аткылай башташкан. Бир кезде аман калган Данилов мылтык алып душмандарды аткылоого киришип калса, ал жерден каарманыбыз Василий сүйлөп, мылтыкты мага бериңиз деп айтат. Көрсө, Василий дагы буга чейин артка кайта албагандыгын түшүнүп, өлүктөрдүн арасында өлүмүш болуп жатып алыптыр. Жаштайынан көзгө тарлыкты үйрөнүп чоңойгон каарманыбыз бир заматта эле ал жерде 5 душманды тең жок кылып, политрук Данилов анын таамайлыгына таң калып, таанышып, дос болуп калышат. Ошентип бул окуядан кийин арадан 2 күн өтүп 22-сентябрь 1942-жылды көрө баштайбыз. Сталинградка Никита Хрущев келип, буга чейинки аскер башчыга жолугуп, ал Хрущевко актанып, биз болгон аракетибизди жасап жатабыз, бирок биздин адамдарды душмандар кырып салышты. Аларда курал жарактар көп экен десе, Хрущев жини келип, сен эми Сталиндин алдында жооп бере албайсың, андан көрө өз жолуңду танда деп алдына тапанчаны коюп чыгып кетип калса, жанагы аскер башчы дароо эле түшүнүп өзүн өзү атып алат. Анда Хрущев ал жердеги аскер башчыларга кайрылып, эми согуш талаасындагы жоокерлерди мен жетектеймин. Кана кимиңерде кандай ойлор бар, эми мындан нары кандай кыймыл кылалы? Бул жер Сталинград шаары, биз бул жерден жеңиле турган болсок, бардыгыбыздын башыбыз алынат. Сталинград түшүнүп атасыңарбы деп Сталиндин атын эскертет. Анда арасында Данилов сөз баштап, биз адамдарды жөн эле өлүмгө жөнөтүп жатабыз. Биз аларга тескерисинче үмүт берели. Арабыздан баатыр жоокерлер жөнүндө маалыматтарды гезиттерге, үн алгыларга чыгарышыбыз керек. Ошондо элдердин көз карашы өзгөрүп, жеңишке болгон үмүт пайда болот десе, Хрущев анын сөзүн туура көрүп, ошондон кийин гезиттер чыга баштап, каарманыбыз Василий Зайцев жөнүндө жазыла баштайт. Ошентип каарманыбыздын аты жанагы тиктокер Аргенбайдын атына окшоп тез эле элдин арасына тарап кетет. Анын ар бир кылган эрдиги гезитке жазылып, душмандардын өлө баштагандыгына эл кубанып, Василий бул убакта Сталинграддагы эң күчтүү көзгө тарлардын катарына кошулуп калган. Бир күнү ал жергиликтүү тургундардын балдарынын бири Саша менен таанышып калат. Ал дагы Василийди көргөнүнө кубанып, мен сизди жакшы көрөм деп үйүнө алып барып меймандашып, бир кезде ал жерге Данилов дагы келип калат. Көрсө, Данилов каарманыбызга гезитте окуп жооп жазгандардын каттарын алып келиптир. Бир кезде ал жерге Таня деген суп-сулуу болгон жоокер кыздардын бири кирип келет. Анда ага каарманыбыз Василийдин дагы Даниловдун дагы көзү түшүп, экөөнү тең жагып калды окшойт. Биз мындан соң Германия өлкөсүнүн борбору Берлинди көрөбүз. Ал жерде майор Кёнин генералдардын бирине келип жолугса, генерал ага кайрылып, биз бул ишке майор эмес, катардагы жоокер келет деп ойлогонбуз. Майор мындай нерсеге барса жакшы болбой калат го, бирок сиз өзүңүз бул нерсени тандаган окшойсуз. Ошондуктан сизге ийгилик
каалаймын деп узата баштайт. Көрсө каарманыбыз Василийдин иши Германияга чейин жетип, аны немец аскер башчылары жок кылганга аракет кылышып, мыкты көз катарлардын бири Кёнингди жөнөтүп жатышыптыр. Ошентип күндөрдүн биринде каарманыбыз жардамчылары Людмила жана Антон менен согуш талаасында жүрүшкөн. Буга чейин Антон немец көз катарларынын бирин байкап калгандыктан ал тууралуу Василийге жеткирип, Василий мылтыгын алып чыгып эле таамай атып жанагы көз катарды жок кылып салат. Андан соң алар Антонду калтырышат да Людмила экөө текшергенди кетишет. Бирок ошол маалда эле немец жоокерлеринин бири Антонду атып өлтүрүп салат. Анда каармандарыбыз буга чейин Василий аткан жерге келсе, ал эч кандай адам эмес эле манекен экен. Ошондо гана Василий бул көз катар күчтүү экендигин түшүнүп калат. Ошол мезгилде эле алар тарапка немец учактары келип, имараттардын бардыгын жардыра башташып, каарманыбыз Людмилага сен ордуңдан жылбагын дегенине карабай ал качып жөнөйт. Окуядан кийин Василий ал жерден чыгып кетип, мындай күчтүү көз катарга туш болбогондугун айтып, ал мен жөнүндө бардык маалыматты билет окшойт деп Данилов менен сүйлөшүп калат. Ошондо гана Данилов ал адамды атайын Берлинден жөнөтүшүптүр. Ал майор Кёнинг күчтүү көз катар экен деп жанындагы Куликов деген дагы бир көз катар менен тааныштырып, Куликов ошондо мен ал адам менен бирге мылтык атканды үйрөнгөнмүн деп айтып берет. От страха немцы уже ходят под себя. Күндөрдүн биринде каарманыбызды жана башка көз катарларды Хрущев өзү тосуп алып, аларга майрамды коюштуруп, жанагы Германиядан келген Кёнингди жок кылгыла деп айтат. Ошентип бул жолу Василий, Куликов жана дагы бир көз катар Володя үчөө чогуу иштей башташкан. Алар Кёнингди капканга түшүрүү жолун мерчемдешип, согуш талаасын айланышып, алдынан чыккан немецтерди жок кылганча Куликов өзүнүн окуясын айтып бере баштайт. Мен согушка чейин Германияда окуп, көз катарлыкты Сосен окуу жайында үйрөнгөнмүн. Кёнингди дагы ошол жактан таанып калганмын, бирок кийин өз өлкөмө келгенден кийин согуш башталып кетип, мени Германиядан келген чалгынdoочусуң деп камап салышып, сурак алышып, кыйнап тиштеримдин бардыгын сындырып салышкан. Ошондуктан алтын тиш салдырганга туура келген деп тиштерин көрсөтөт. Ошентип каармандарыбыз бир кезде Володяны тамак аш алып келген деп жөнөтүшүп, бул убакта немец жоокерлери Кёнингге келип маалымат бере башташат. Акыркы күндөрү шаарда көз катарлар көбөйдү. Биз алардын бирин кармап алдык деп Володяны көрсөтүшөт. Көрсө Володя тамак ашка бара жаткан жерден душмандар кармап алышыптыр. Кёнингдин оюна бир нерсе келип, дароо эле аны немецтерче кийинтип, мылтык менен коркутуп эле сен бул жерден жөрмөлөгүн деп айтат. Ошентип Володя душмандардын кийимин кийип алып жөрмөлөп бара жатса, Куликов аны тааныбай эле дароо атып салып, эгер Кёнинг бизди байкаган болсо, ал дагы биз тарапка ок чыгарыш керек деп касканы көтөрө баштайт. Бирок Кёнинг каармандарыбыз ойлогондон дагы акылдуу неме экен. Анткени ал касканы атпай эле башка тарапту күтүп тура берет. Себеби каармандарыбыз чыга турган болсо, так эле ошол тарап менен кетмек. Айткандай эле алар журга бара жатып секирген кезде Кёнинг Куликовду атып ошол жерде өлтүрүп, тез арада эле жалгыз калган каарманыбыз олтуруп алып чылым чегейин деп колдору калтырап калгандыгын байкайт. Ал Куликовдун мылтыгын көтөргөнчө келип Даниловго жолугуп, бул Кёнинг деген чыныгы мыкты экен. Биз секирип бара жаткан жерден Куликовду өлтүрүп салды. Сыягы мен аны жеңе албайт окшоймун. Өзүмө деле ишенимим жоголуп бара жатат десе, Данилов аны кубантат. Биз ал Кёнингдин жанына жашыруун адам дайындадык. Ал бизге маалымат жеткирип турса, сен андан бир кадам алдыда болосуң. Көп эле кайгыга бата бербечи деп күч кубат берет. Биз бул убакта Кёнинг дагы өзүнүн аракетин токтотпой жанагы кичинекей орус бала Сашага жолугуп, ага тамак берип алдап Василий жөнүндө маалымат чогулта баштайт. Анткени каарманыбыз Василийди жакшы көрүп, анын кайда жүргөндүгүн билип турчу. Ошентип ал билгенинин бардыгын айтып берип, бул жолу Кёнинг астайдыл даярданып, каарманыбыз буга чейин басып келген жолдон күтүп мылтыгын такап жатып алат. Бирок чындыгында Саша тескерисинче Кёнингге туура эмес маалыматтарды берген болчу. Ал кайрадан каармандарыбызга Кёнингдин кайда болоорун айтып, Василий дагы бир жардамчы алып алып мылтыктарын көтөрүп жөнөшөт. Алар бул жолу мурдагы жолдор менен барбай, түтүкчүлөр менен жөрмөлөшүп, Кёнингдин артынан чаалы деп жаткан кезде Кёнинг дагы турбалардын кыймылдап жаткандыгын сезет. Анда Кёнинг дагы маселенин башка жакта жаткандыгын түшүнүп, дароо Бекингенге жетишти. Ошентип ал Василийдин жардамчысын жарадар кылып, каарманыбыз кичинекей от казанга бекинип, бирок мылтыгы колунан ыргып, анын жанына такыр эле ала албай калат. Бул убакта башка жоокерлер дагы согуш талаасына жөнөп жатышкан. Анда Данилов алардын арасынан Таняны көрүп, аны буга чейин эле жакшы көрүп калгандыктан токтотконго аракет кылып, бир кезде ал жерге каарманыбыздын жарадар болгон шериги жетип келет. Көрсө Таняга тескерисинче каарманыбыз Василий жагат экен. Ошондуктан ал Даниловдун токто дегенине карабай эле каарманыбызга жардамга жөнөйт. Бирок эми жардамга келгени менен алгыз деле ордунан тура албай, каарманыбыз дагы жыла албай, Кёнинг болсо атып салайын деп эле алардан кыймылын күтүп калат. Анда Василий Таняга буйругун берип, жаныңдагы терезени алгындагы менин артыма чагылдыргының. Мен ошол малга даяр болом деп Таня Кёнингдин көзүнө чагылдырып, каарманыбыз мылтыгын алып душмандын колуна атып салат. Ошентип бул жолу каармандарыбыз ал жерден качып кеткенге жетишип, кечинде жоокерлер менен чогуу майрамдашып, эки каарманыбыз сүйлөшүп олтуруп эле бири-бирине сезимдери бар экендиги байкалат. Анткени алардын көздөрү бири-бирине жаркылдап, жүрөктөрү башкача согуп, эриндери титиреп, ичинен дүүлүгө башташат. Ошондуктан алар кечинде Василий эркектер менен аралашып жаткандыгына карабай эле Таня ал
жерге келип алып, уялбагандан өзүң уял дегендей башкаларды уялтып туура эмес иш кылышат. Бул убакта Данилов кичинекей бала Сашага каарманыбыз жөнүндө маалымат берип жаткан. Ал буга чейин Кёнингке калп нерселерди жеткиресин десе, бул жолу толук чындыкты айтып, ал жакшы көргөн Таня Василийди тандап кеткенден андан кутулууну чечти окшойт. Ошондуктан эртеси күнү алар немистер басып алган ишканалардын бирине кол салууну чечишип, ал жака алдыңкы катарларга Василийди коет. Анда каарманыбыз эртеси согуш боло турган аймакка түнү менен жүрмөлөп барып, өлгөн адамдардын арасына жайгашып мылтыгын ырастап жаткан. Кызыгы ал түнү менен уктабагандыктан эртең менен көз илине уйкусу келип, уктап кеткен кезде Кёнинг бара жаткан мезгилди байкабай калат. Ошентип бир кезде катуу атыш башталып, Кёнинг дагы өзүнө жайрастап олтуруп, бирок атыш аяктаганга чейин Василий такыр эле ал жерге келбей коет. Арадан канча убакыт өтүп, белгисиз немис жоокерлеринин бири ал жердеги өлгөндөрдүн чөнтөктөрүн текшерип, адамдардын бирин аңтарган кезде Василий экендигин көрөбүз. Анда ал Василийдин чөнтөгүнөн дагы документтерин алып алат. Бул окуядан кийин немис генералы Кёнингди чакырып, биз Василийдин өлгөнүн билдик. Анткени жоокерлерибиздин бири өлүктөрдүн арасынан анын документин алып келди. Эми сен бара берсең болот десе, Кёнинг анын сөздөрүнө ишенбей, бирок генералдын сөздөрүнө каршы чыга албай, ушул Сталинград үчүн согушта менин дагы балам өлгөн деп, ал жерге чакырууну эмне үчүн кабыл алып келгендигин айтат. Ошентип Василийдин өлгөндүгү тууралуу маалымат Хрущевко чейин жетип, ал Даниловду аябай урушуп, сен баатырга айланган адамга өлүп калды десе, Данилов анын өлүмүнө ишенбей, биз бул маалыматты такташыбыз керек дейт. Бирок бактыга жараша чындап эле Василий өлө элек болчу. Ал болгону жанагы согуш талаасында уктап калып, өзүн билбей калыптыр. Ошондуктан ал биринчи эле Таняга барып жолукса, аларды сырттан Данилов көрүп калып, Василийди такыр эле жаман көрүп, аны жамандап гезиттерге жаза баштайт. Бул убакта Кёнинг деле Василийдин өлүмүнө толугу менен ишене элек болчу. Ал Василийди өз колу менен өлтүрмөөнчө дагы деле өлүмүнө ишенбеймин деп аңчылыгын улантып, кичинекей бала Сашанын калпын билип калып, аны бир күнү кармап алат. Бир кезде каармандарыбыз душмандар Сашаны асып койгондугун көрүшүп, эмне кылышын билбей, Василийдин катуу жыны келип, ошол мезгилде немистер бастырып кире башташат. Ошондуктан Сталинградда калган жашоочулар менен жарадар жоокерлер чегингенге туура келип, алар Волга дарыясынын экинчи өйүзүнө өтө башташат. Бул убакта Таня менен Данилов адамдарга жардам берип жатып, алардын жанында жарылуучу зат жарылып, Данилов Танянын кыймылдабай калган жансыз денесин көрөт. Ошол мезгилде анын жашоосунун мааниси кетип калды окшойт. Ал дароо эле Кёнингди күтүп отурган каарманыбыздын жанына барып сөз баштап, сен Василий негизи жакшы адамсың. Бирок сага жаман кабарым бар, Таня өлүп калды. Мен болсо сага көп учурда жамандык кылып койдум окшойт, өмүрүмдүн аягында бир жолу болсо дагы жакшылык кылайын. Мен сага азыр Кёнингдин кай жерде экендигин көрсөтөм деп башын чыгарган кезде Кёнинг аны атып салат. Ошентип душман Василийди өлтүрдүм деп ойлоп калган болчу. Ошондуктан ал бекинип олтурган жеринен чыгып эки жактагы Василий жака жөнөп, бирок бир мезгилде эле жеңилип калгандыгын толук түшүнөт. Анткени каарманыбыз аны каптал тараптан күтүп жатыптыр. Ошентип Василий Кёнингди ошол жерде өлтүрүп салып, анын мылтыгын алып, өлүп жаткан Даниловдун колуна карматып ал жерден кетет. Ошентип бул окуядан кийин арадан 2 ай өтүп 3 февраль келип калгандыгын көрөбүз. Бул убакта Кызыл армиянын жоокерлери Сталинградды толугу менен колго алып, немистерди жеңип, ал жерден дээрлик 91 000 немис жоокери колго түшөт. Василийдин болсо үмүтү үзүлбөй Таняны ар кайсы ооруканалардан издеп, акыры Таняны тип-түрү аман эсен абалда табат. Биз тасманын аягында Василий Зайцевдин мылтыгы азыркы Волгограддын музейлеринин биринде экендигин түшүнөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздү сүйүп ал үчүн ар дайым кызмат кылууга даяр туралы.